Биз элден эч нерсе жашырбайбыз. Садыр Жапаровдун Кумтөр жана Кемпирабад боюнча жаңы маеги. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине Кумтөр жана Кемпирабаддын айланасындагы акыркы окуяларга байланыштуу маек курду. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Кумтөрдүн ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Бул комиссия сиздин демилге менен түзүлдү деген кептер тарап жатат. Эмне үчүн демилге көтөрдүңүз? Оба, депутаттык комиссия түзүлдү. Айрым ою бузук жарандар. Бир депутатыбыз Шексанап Жапаровдор алтын уурдап жатат. 19 тонна алтын жоголуптур деген жала жабууга аракеттерди кыла башташканда өзүм демилге көтөрүп, депутаттардан турган комиссия түзүлө деп эл өкүлдөрүнөн сурандым. Комиссиянын курамына жарандык коомдун өкүлдөрүн да кошуп алгыла дедим. Комиссиянын төрагасы кылып Мадумаровду шайлап берсеңер дедим эле. Тилекке каршы макул болбой койгонбу? Айтор Исхак Масалиев комиссиянын төрагасы болуптур. Мейли кимси болсо да Кумтөргө барышсын, ийне жибине чейин текшерип келишсин, анан элге жарыя кылышсын. Канча алтын казылыптыр, кайда сатылыптыр, канчасы улуттук банкта сакталуу экен, уурдалыптырбы же уурдалбаптырбы, баарын айтып беришсин. Кыргызстан тарыхында чогулбаган көлөмдөгү алтын бүгүнкү күндө чогулуп, улуттук банкта сакталып турат. Өз көздөрү менен көрүп келишсин. Биз Кумтөрдү кайтарып алган күнү эле тааныш билиштерибиз жумушка киргизип койсоңор деп эшик кага башташты. Мен бардык туугандарымды чогултуп алып Кумтөргө жолобогула, бир дагы кишини жумушка киргизбегиле. Кийин ар кандай болуп Кумтөр иштебей калса, мына силер адис эмес адамдарды киргизип алып иштете албай калдым деген сөз болот деп айттым. Жоопкерчилик Теңиз мырзанын өзүндө болсун. Бошогон орундар болсо, өзү кызматка алып, өзү жооп берсин деп Теңиз мырзанын өзүнө толук укук бергем. 1 килограмм эт, 1 килограмм картошка дагы сатпагыла, кыскасы жакындашпагыла дегем. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бир дагы жакын тууганым Кумтөр менен иш кылбайт. Теңиз бөлтүрүккө биринчи күндөн баштап какшап айтып келдим. Теңиз мырза, мындан ары сиз чет мамлекеттерде жеке менчик ишкананы башкарып жүргөндөй башкарбаңыз. Кумтөр мамлекеттик ишкана болот. Каражаттарды оңго солго чачпаңыз. Мамлекеттин окуругу узун, 1 сомдун артынан издеп барат. Буга чейин Кумтөрдөн жеп келгендердин оозун тийиңиз, өзүңүз да уурдабаңыз, таза иштеңиз деп Кумтөрдөн 1 тыйынына да аралашкан жокмун. Ошондон баштап эле таза иштеп атам деп бизди ынандырып келген. Биз болсо Кумтөр Кыргызстанга толук өткөнгө чейин ызы-чуу кылбай туралы деп текшерүү жибербей турдук. Анан Кумтөр Кыргызстандын энчисине толук өтөрү менен эсеп палатасын жибердим. 3 ай текшерип келишти. Сатып алууларда коррупциялык элементтер аныкталды. Жыйынтыгында Теңиз мырза жана башка тиешеси бар жетекчилер камалды. Азыр тергөө жүрүп жатат. Биз элден эч нерсе жашырбайбыз. Балким эсеп палатасы же мамлекеттик органдар көрбөй билбей калган кемчиликтер болсо, депутаттык комиссия билип келеттир. Андан мамлекетке эч кандай зыяны жок, пайда гана болот. Кемчиликтер болсо оңдоп алабыз дегендей. Азимбек Бекназаров Теңиз бөлтүрүктү жөн эле саясат үчүн камап койду. Алтынды чогуу жешкен, мына бөлтүрүк күнөөлүү экен демиш болуп. Кайра эле жакында чыгарып койт деп айткан эле. Буга кандай жооп бересиз? Бул Азимбек Бекназаровдун деңгээлиндеги ой жүгүртүү. Алтын жеген болсок камап койбойт, тескерисинче чет өлкөгө качырып жиберип, ана мына качып кетти, алтын жептир деп койбойт белек. Анын тескерисинче качып кетпесин сатып алуулар боюнча эмне үчүн базар баасынан жогорку бааларды коюп дизель отун сатып алышты? Барына жооп берсин деп камап койдук да. Башкы прокуратура, УКМК, Ички иштер министри тарабынан жалпысы 15 тергөөчүдөн турган топ түзүлгөн. Азыр тергөө амалдары жүрүп, бардык маселелер боюнча текшерип жатышат. Тергөө иштери бүтсүн, канча чыгым алып келишкен аныкталсын. Чыгымды ордуна койсун, бизде принцип ушундай, себеби ал элдин байлыгы да, андан кийин анан көрөбүз. Кемпирабад боюнча жогорку кеңештин тармактык комитети эки тараптуу макулдашууну жактырды. Бирок ошол эле учурда айрым депутаттар тагыраагы Адахан Мадумаров сууну кыргыз тарап тазалайт экен, форс-мажор болсо горизонталь белгиси өзгөрө берет экен деген маанайда жалпыга маалымдоо каражаттарга билдирүү жасады. Бул жагы кандай болот? Мадумаров өмүр бою парламенттен чыкпай олтура берип, теоретик болуп калган. Практикалык иш жасап көргөн эмес. Ошол үчүн практика жүзүндө кандай иштер болуп каларын билбейт. Бул жердеги форс-мажор деген сөз боюнча өткөндө ушул жылдын жай айында нөшөрлөп жааган жамгырда Сузак районунда канча деген биздин айылдарыбызды сел алып кетти. Ошол күнү биз өзбек тарапка чыгып сууну жаба тургула деп жаптырдык. Албетте, сууну жапканда горизонт бир аз көтөрүлөт. Көп болсо 20-30 сантиметр көтөрүлөт. Эгер жаппаганда андан да көп айылдарыбызды сел агызып кетет эле. Жаан токтогондон кийин кайра аштырдык. Мына ушундай учурларда форс-мажор деп коет. Ушундай учурларды гана.
Азыр эми биз дагы плотинаны башкарууга кирип атабыз да. Мындан ары мындай учурларда маселе жаралса эки тарап чогуу эле маселенин жеринде чечип кете беришет. Суу азайышы мүмкүн, бирок 900дөн өйдө көтөрүлбөйт. Ал эми сууну биз тазалап берет экенбиз деген акылга сыйбайт. Андай маселе жок. Эмне суунун алдына түшүп алып, тумшугу менен таш түртөбү же кум шпрабы. Кыргыз тарап эч кандай чыгым көтөрбөйбүз. Эптеп эле бир жерден кыйкымтап, өзбек тарап менен чабыштырып жибергиси келип турган арам ою ишке ашпайт. Кайырбеби Абдыкадырова, урматтуу кыргызстандыктар, Кемпирабадты 1965-жылы Москванын кийлигүүсүндө Кыргыз ССРнин өкмөтүнүн токтому менен суунун деңгээли 908 метрге чейин болсун деп бекитип беришкен. Плотинаны 100% өзбек тарап куруп, алардын аймагында турат. Ошол убактан бери бүгүнкү күнгө чейин 5731 гектар жерде суу ээлеп жатат. Алар өзбек тарап ошол эле мезгилде 1965-жылы суу басып калган жерлер үчүн кыргыз тараптын талабы менен 4127 гектар жерди ар кайсы жерлерден бизге компенсация кылып беришкен. Мисалы, алар берген жерлерге ошол эле 65-жылдары кайсы айылдарыбыз курулганын иретимен айтып берейин. Кадамжай район Көктал айылы 758 гектар жерге курулган. Пылдырак айылы 255 гектар жерге түшкөн. Араван району Найман айылы 148 гектар жерге курулган. Нуокен районунун Достук айылы 1088 гектар жерге курулган. Аэропорт Аксы районундагы 446 гектар жерге курулган. Жетиген айылы 75 гектар жерге түшкөн. Падыша ата сай 5 гектар жерде ээлеп турат. Кара дөбө 45 гектар жерге салынган. Ал эми Ала Бука Ажек тоого 1307 гектар жер берилген. Кыскасы жалпысынан 4127 гектар жерди Өзбекстан тарап 1965-жылы бизге беришкен. Эки өлкөнүн ортосунда келишимдер, карталары жана башка бардык документтер турат. Мына бүгүн ошол өзбектер берген жерлерде биздин жогоруда аталган айылдар ээлеп жатышат. Андан эле азыр саясат кылып Кемпирабадты берип жиберип атышат деп кокуйлап чыга калган саясатчы сөөрөйлөр үчүн айтып коюшубуз керек. Чек ара маселесинде саясат кылбагыла. Архивдик документтер менен карталар менен сүйлөгүлө. Бүгүн биз сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында суунун деңгээлин 908ден 900гө чейин түшүрүптүрбүз. Ошондо жээктен дагы 1246 гектар бошоп бизге өтүп жатат. Буга чейин суу басып жаткан жердин 1 метрин 70 жылдан бери колдоно алган эмеспиз. Дагы 100 жыл суу басып жата берет. Колдоно албайбыз. Мындан сырткары биз 1000 гектар жаңы жерди өзбек тараптан алып жатабыз. Бул жерлердин жарымы 500 гектарды Өзгөн районуна жакын жерлерден, жарымы 500 гектарды Сузак районуна жакын жерлерден алып жатабыз. Плотинаны мындан ары чогуу башкарабыз деп макул кылдык. Плотина курулгандан бери ушул күнгө чейин 100% алар башкарып келишти. Эми СП биргелешип ишкана түзүп 50гө 50 башкарабыз. Суунун деңгээли 900дөн өйдө көтөрүлүп кетпөсүн көзөмөлдөп турабыз. Бизден да плотинада 24 саат бою күзөттө адамдарыбыз алар менен бирге көзөмөлдөп турат. Анткени суунун деңгээли төмөндөгөндө бошогон 1246 гектар жерде суу басып кетпеши керек. Элибиз бул жерлерди түбөлүк иштетип турушу керек. Сууну чогуу колдонобуз. Буга чейин ал жерден суу ала албайт элек. Насос менен каалаган жагыбызга, сугатка жана башка муктаждыктарыбызга тартып алсак болот. Көлдүн айланасы тосулбайт деп келишимге киргиздик. Мындан ары биздин жарандар ээн эркин балык уулайбы, каяк менен сейилдейби, кыскасы эркин жүрүшөт деп четиштик. Мындан сырткары бүгүнкү күндөгү чектешкен айылдардагы талаш жерлерден канча жерлерди алдык. Көксерек айылынан 105 гектар алдык. Баястан айылынан 212 гектар жайыт жерди алдык. Карабелес айылынан 25 гектар жайыт жерди кайра кайтарып алдык. Бул жер 2017-жылы 5-сентябрдагы келишим менен өтүп, Атамбаевдин колу менен бизден ратификацияланып кеткен экен. Кара суудан 100 гектар жаңы жер алдык. Темир жолдун так жанынан 1 метрден кийин чек ара зым тору менен тартылып турат азыр. Азыр эми ал зым тор 50 метрге ары жылат. Бул участок бүгүн дагы алардын картасында турат. Алар пайдаланып келишкен. Эми биз алып атабыз. Кара суунун тазалоочу жайы, очистное сооружение. Илгери алардын жерине салынып калган экен. Ошон үчүн суранып атып 100 гектарга жер алдык. Буга чейин тазалоочу жайды өзбектердин уруксат сурап кирип, тейлеп чыгып жүрчү экенбиз. Эми бул тазалоочу жайы 100 гектарга жери менен бизге өтөт. Гавасай толугу менен бизге өттү. Эми ал жерди 1956-жылы өзүбүздүн эле ата бабаларыбыз берип жиберген экен. Эптеп кайра кайтарып алдык. Унгар тоо толук бизге өттү. Унгар тоо мурда эле биздики болчу деп популисттик кылган саясатчы сөөрөйлөрдөн сурайт элем. Колуңарда
СССРдин, Кыргыз СССРдин, Өзбек СССРдин карталары барбы? Дегисилер ошол карталарды өмүрүңөрдө бир жолу көрдүңөр беле? Албетте жок. Алардын картасында турат. Эми мындан ары. Кемпироват деген саясатты токтоткула туугандар. Сасык планыңар ишке ашпай калды. Бийлик башында таза, мекенчил инсан олтурат. Мекенчилдиги сен экөөбүздүкү 10% болсо аныкы 100% экенине толук ишенем. Иши менин далилдеп келе жатат. Илгертен бери далилдер ого эле көп. Архивдерден издесеңер четинен табасыңар. 1 метр жерибизди бербейт. Кайра алып атканы жогорудагы далилдер тастыктап турат.